11-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: "Мен фараонду жана мисирликтерди дагы бир жолу жазалайм. Ошондон кийин гана ал силерди бул жерден кое берет. Кое бергенде да силерди бул жерден шашылыш кууп чыгат. Элиңе айтып кой, ар бир эркек, ар бир аял өз кошунасынан алтын күмүш буюм сурап алсын." Теңир өз элине мисирликтердин көз алдында ырайым кылды. Муса да Мисир жеринде фараон кулдарынын алдында, элдин алдында эң улуу адам болду. Муса фараонго мындай деди: "Теңир мындай дейт: түн ортосунда мен Мисир жерин аралап өтөм. Ошондо Мисир жериндеги тун балдардын баары, тактысында отурган фараондун тун баласынан баштап, жаргылчак тартып отурган күңдүн тун баласына чейин өлөт. Малдын биринчи төлүнүн баары кырылат. Ошондо бүткүл Мисир жери боздо бийлейт. Мындай ый мурунда болгон эмес, кийин да болбойт. Ал эми Исраил уулдарына, алардын адамдарына да, малына да эч ким тийбейт. Ошондуктан Теңир мисирликтер менен ысрайылдыктардын ортосуна кандай айырма койгонун көрөсүңөр. Сенин кулдарыңдын баары менин алдыма келип жүгүнүп, жетектеп жүргөн элиң менен кошо чыгып кет дешет. Мен ошондон кийин гана чыгып кетем" деди. Анан Муса фараондон каарданып чыгып кетти. Теңир Мусага мындай деди: "Мисир жеринде кереметтеримди көрсөтө беришим үчүн фараон силерди укпай койду." Муса менен Аарон ушул кереметтердин баарын фараондун алдында көрсөтүштү. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарын өз жеринен кое берген жок. 12-бөлүм. Теңир Мисир жеринде Муса менен Ааронго мындай деди: "Ушул ай силер үчүн айлардын башталышы болсун. Ушул ай жыл ичиндеги айлардын биринчиси болсун. Исраил жамаатына мындай дегиле: ушул айдын 10-күнү ар ким өз үй бүлөсүнө бирден козу камдасын, ар бир түтүн бирден козу даярдасын. Эгерде үй бүлөдөгү кишинин саны аз болуп, бир козуну жеп түгөтө албай турган болсо, анда ал үй бүлө өзүнө жакын жашаган коңшусунун үй бүлөсү менен бирге кишинин санына жараша камдасын. Бир козуну канча киши жеп түгөтө алса, ошончо киши чогуу жесин. Ал кемчилиги жок 1 жылдык эркек мал болушу керек. Аны койдун же эчкинин арасынан тандап алгыла. Силер аны ошол айдын 14-үнө чейин сактап тургула. Аны Исраилдин бүт жамааты кечкирери менен сойсун. Этин жей турган үйдүн эшигинин 2 кашегин, эшиктин маңдайчасын анын каны менен сүртүшсүн. Этин отко кактап бышырып, ачыткысыз нам менен, ачуу чөптөр менен ошол түнү жеп бүтүрүшсүн. Этти чала бышырып же сууга бышырып жебегиле. Баш шыйлагын ичеги каарынын калтырбай отко кактап бышырып жегиле. Анын этин эртең мененкиге калтырбагыла, эртең мененкиге калганын өртөп жибергиле. Аны белиңерди курчап, бут кийимңерди кийип, таягыңарды колуңарга алып шашылыш түрдө жегиле. Бул Теңирдин пасахы. Мен дал ошол түнү Мисир жерин аралап, Мисир жериндеги адамдан тартып малга чейин баардык төл башларын жок кылам. Мисирдин баардык кудайларына сот жүргүзөм. Мен Теңирмин. Силер отурган үйлөрдөгү ошол кан силердин белгиңер болот. Канды көрүп силерден кыя өтүп кетем. Мисир жерин кыйратып жатканымда силердин башыңарга эч кандай аламат түшпөйт. Ошол күн силердин эсиңерде калсын. Ошол күндү түбөлүккө белгиленген майрам катары Теңирге арнап, укумдан тукумга майрамдагыла. 7 күн ачыткысызынан жегиле. 1-чи күндөн тартып үйүңөрдөгү ачыткы кошулган тамактарды жок кылгыла. Ким 1-чи күндөн 7-чи күнгө чейин ачыткы кошулган тамак ичсе, ал Исраил элинин арасынан жок кылынат. 1-чи күнү да 7-чи күнү да ыйык чогулуш өткөргүлө. Бул күндөрү эч кандай жумуш кылынбасын. Ичип жей турган гана тамагыңарды жасасаңар болот. Ачыткысыз нам майрамын өткөрүп тургула. Анткени дал ошол күнү мен силердин кошуун элиңерди Мисир жеринен алып чыккам. Ушул күндү түбөлүккө белгиленген күн катары укумдан тукумга белгилеп тургула. 1-чи айдын 14-чү күнүнүн кечинен баштап, ошол айдын 21-чи күнүнүн кечине чейин ачыткысыз нан жегиле. 7 күн бою силердин үйүңөрдө ачыткы кошулган тамак болбошу керек. Себеби ким ачыткы кошулган тамак жесе, ал келгин болобу, ошол жердин жергиликтүү тургуну болобу, Исраил жамаатынан жок кылынат. Ачыткы кошулган эч нерсе жебегиле. Кайсы жерде болсоңор да ачыткысыз нан жегиле. Муса Исраил аксакалдарын чакырып алып, аларга мындай деди: үй бүлөңөрдөгү кишинин санына жараша мал тандап, пасах карнап сойгула. 1 тутам исоп алып, идиштеги канга малып, эшиктин маңдайчасы менен 2 каптал кашегин сүрткүлө. Өзүңөр болсо таңга чейин үйүңөрдөн чыкпагыла. Теңир Мисирди кыйратуу үчүн бара жатканда, эшигиңердин маңдайчасы менен 2 каптал кашегиндеги канды көрүп, кыя өтүп кетет. Кыйратуу үчүн келе жаткан кыйратуучуну силердин үйүңөргө киргизбейт. Муну силер өзүңөр үчүн да, балдарыңар үчүн да түбөлүк мыйзам катары сактагыла. Теңир берген жерге киргениңерде,
Ал өзү айткандай ушул ибадатты сактагыла. Балдарыңар силерден бул эмне деген ибадат деп сурашса, бул Теңирге арналган Пасах курмандыгы. Ал мисирликтерди кыйратып жатканда, Мисирдеги Исраил уулдарынын үйлөрүнөн кыя өтүп кеткен, биздин үйлөрүбүздү куткарып калган дегиле. Ошондо калың эл жүгүнүп таазим кылды. Анан Исраил уулдары жөнөп кетишти. Теңир Муса менен Арунга кандай буйруса, алар так ошондой кылышты. 14-бөлүм. Ишемби күндөрдүн биринде Иса фарисейлердин башчысынын үйүнө конокко барды. Фарисейлер аны карап турушту. Ошол учурда анын алдына сары суу оорусунан кыйналган адам келди. Ошондо Иса мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден ишемби күнү оорулууну айыктырууга болобу деп сурады. Алар үн катышкан жок. Ошондо Иса оорулууга колун тийгизип, аны айыктырды да жөнөтүп жиберди. Анан Иса фарисейлерден, эгерде бирөөңөрдүн эшегиңер же өгүзүңөр кудукка түшүп кетсе, ишемби күн экенине карабастан аны ошол замат чыгарып албайсыңарбы деп сурады. Алар Исанын бул суроосуна жооп бере алышкан жок. Конокко чакырылгандардын орун тандап, төргөткөндөрүн байкаган Иса аларга мындай үлгү насаат аңгем айтты. Сени бирөө үйлөнүү тоюна чакырса барып төргө туруп алба. Чакырылгандардын арасында сенден да сыйлуу конок болушу мүмкүн. Сени да аны да чакырган той ээси келип, сага бул кишиге орун бошотуп берчи деп калса, уялганыңдан босого жакка отурууга аргасыз болосуң. Ошондуктан конокко барганыңда босого жакка отур. Чакырган киши өзү келип сага досум жогору өт деп айтсын. Ошондо башка коноктордун алдында сенин беделиң көтөрүлөт. Анткени өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат, ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Иса өзүн чакырган кишиге да мындай деди: түшкү же кечки тамакка досторуңду, бир туугандарыңды, тууган уругуңду, бай кошуналарыңды чакырба. Анткени алар кайра өзүңдү чакырып бергениңди кайтарышат. Тескерисинче, жардыларды, мунчуларды, аксактарды, сокурларды чакыр. Алар сага кайтарып бере алышпагандыгы үчүн бактылуу болосуң. Анткени сенин тиешең адил адамдар тирилгенде берилет. Муну укканда Иса менен бир дасторкондо отургандардын бири ага: Кудайдын падышачылыгынан даам тата турган адам бактылуу деди. Ошондо Иса ага мындай деди: бир адам кечкиге чоң дасторкон даярдап көп конок чакырат. Тамагы чейир убакыт болгондо ал чакырган адамдарына: келгиле, баары даяр болду деп кулунан айттырып жиберет. Бирок сүйлөшүп алгансып, баары тең кечирим сурай башташат. Алардын бири ага: мен жер сатып алдым эле, аны барып көрүшүм керек. Суранам, мени кечирип койчу деп айттырып жиберет. Экинчиси болсо: мен 10 өгүз сатып алдым эле, ошолорду сынап көргөнү барам. Суранам, мени кечирип койчу деп айттырат. Үчүнчүсү: мен жаңы эле үйлөндүм, ошондуктан бара албайм дейт. Кул кайтып келип муну кожоюнуна айтат. Ошондо үйеси каарданып кулуна: сен тезинен шаардын чоң кичине көчөлөрүн аралап, жардыларды, мунжуларды, аксактарды жана сокурларды бул жерге алып кел деп айтат. Кул барып келип: кожоюн, буйругуң орундатылды, бирок дагы орун бар дейт. Ошондо кожоюн кулуна: жол боюндагыларды, шаар тосмосунун сыртындагыларды келүүгө аргасыз кыл, менин үйүм толсун. Анткени силерге айтып коеюн, мурунку чакырылгандардын эч кимиси менин кечки тамагымдан даам татпайт. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз деп айтат. Иса өзүнүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп мындай деди: ким мага келип, бирок ата-энесин, аялын, балдарын, агайын-инилерин, эже карындаштарын жана өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. Ким менин артымдан өз айкаш жыгачын көтөрбөй ээрчисе, ал менин шакиртим боло албайт. Силердин араңардан бирөө мунара курмакчы болсо, ал аны бүтүрүүгө каражаты жетер жетпесин билиш үчүн адегенде отуруп алып курулуш чыгымын эсептеп чыгат да. Болбосо пайдубалын гана салып мунараны бүтүрө албай калганын көргөн кишилердин баары: бул киши кура баштады эле, бирок бүтүрө алган жок деп аны шылдың кылышат. Же кайсы бир падыша башка бир падыша менен согуша турган болсо, 20 000 аскери менен келе жатканга өзүнүн 12 000 аскери менен каршы тура алар албасын билиш үчүн адегенде отуруп алып кеңешет да. Күчү жетпесе тиги падыша али алыста экенде эле элчилерин жиберип тынчтык келишимин түзүүнү өтүнөт. Ошол сыяктуу эле болгон нерсесинин баарынан баш тартпаган адам менин шакиртим боло албайт. Туз жакшы нерсе, бирок туз өзүнүн даамын жоготсо, аны кайра кантип калыбына келтирүүгө болот? Топуракка да, кыкка да кошууга жарабагандыктан аны төгүп ташташат. Кимдин кулагы бар болсо, ал уксун. 29-бөлүм. Аюп маанилүү сөздөрүн улантып мындай деди: О, мен мурунку айлардагыдай болсом гана, Кудай мени сактап жүргөн күндөрдөгүдөй болсом гана, анын чырактаны менин үстүмдө күйүп турчу. Караңгыда мен анын жарыгы менен жүрчүмүн. Жаш чагымда Кудайдын ырайымы менин чатырыма тийип турганда, мен кандай элем?
Кудуреттүү Кудай мени менен эле, балдарым тегерегимде болчу. Жолдорума сүт төгүлүп турчу. Аскалар мен үчүн зайтун майын чыгарып турчу. Шаар дарбазасынын алдына чыкканымда, аянтка отургучумду койгонумда, жигиттер мени көрүп жашынып калышчу. Каарылар ордунан туруп турушчу. Төрөлөр сөзүн токтотуп, колдору менен ооздорун жабышаар эле. Атактуулардын үнү басылып, тилдери таңдайына жабышып калар эле. Мени уккан кулак мени урматтап турар эле. Мени көргөн көз мени даңктап турар эле. Анткени мен жардам сураган жакырды да карай турган кишиси жок жетимди да сактап калчумун. Мага өлүп бара жаткандын батасы тийчү, жесир аялдын жүрөгүнө кубаныч берчүмүн. Мен адилеттиктин кийимин кийип жүрчүмүн. Калыстыкты чапан жана баш кийим катары кийип жүрчүмүн. Мен сокурга көз, аксакка бут болчумун. Кайырчыларга ата болчумун. Өзүм билбеген адамдын талаш тартыш маселесин кылдаттык менен чечип турчумун. Мыйзамсыздын жаагын талкалап турчумун. Уурдагандарын тиштеринен сууруп алып турчумун. Мен мындай деп айтчумун: өз уямда өлөм, жашоо күндөрүм кумдай көп болот. Тамырым сууга жетет, бутактарыма шүүдүрүм түнөйт. Атак даңкым каарыбайт, колумдагы жаа бек турат. Мага кулак салып турушчу, күтүп турушчу, акыл айтканымда унчугушчу эмес. Мен сүйлөгөндөн кийин алар сүйлөшчү эмес. Менин сөздөрүм алардын кулактарына куюлчу. Мени жамгырды күткөндөй күтүшчү. Ооздорун кеч жааган жамгырга ачкансып ачып турушчу. Аларга жылмайып койсом, көргөн көздөрүнө ишенишчү эмес. Алар менин жүзүмдөгү жарыкты өчүрүшчү эмес. Мен аларга жол көрсөтүп турчумун. Алардын башында отурчумун. Жоокерлердин арасындагы падышадай жашачумун. Ыйлагандардын көңүлүн жубаткан сооротуучудай болчумун. 15 бөлүм. Бир туугандар, мен силерге тараткан жакшы кабарды эсиңерге салайын. Силер аны кабыл алып, ага бекем ишенип калдыңар. Эгерде ага мен айткандай ишенсеңер, ал аркылуу куткарыласыңар. Болбосо ишенгениңердин пайдасы жок. А дегенде өзүм кабыл алып, анан силерге жеткирген кабарым бул. Ыйык жазууда жазылгандай, Машаяк биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Көргө коюлду жана ыйык жазууда жазылгандай 3-күнү күнү тирилди. Ал Кейфага, кийин 12 шакиртине көрүндү. Андан кийин бир эле убакта 500дөн ашуун бир тууганыбызга көрүндү. Алардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин тирүү, айрымдарынын көзү өтүп кетти. Андан кийин Жакыпка жана башка элчилерге көрүндү. Акырында ай күнүнө жетпей төрөлгөн балага окшогон мага да көрүндү. Мен элчилердин эң кичинесимин, атүгүл элчи деп аталууга да татыксызмын. Анткени мен Теңирдин жыйынын куугунтуктачумун. Бирок Кудайдын ырайымы менен азыр ким болсом ошолмун. Анын мага кылган ырайымы текке кеткен жок. Мен баарынан көп кызмат кылдым. Дегинкиси мен эмес, Кудайдын мендеги ырайымы кызмат кылды. Ошентип мен да, алар да тараткан, силер ишенген жакшы кабар ушул. Машаяктын өлгөндөрдүн арасынан тирилгендиги жарыяланып жатса, кээ бирөөлөрүңөрдүн өлгөндөр тирилишпейт дегени кандай? Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машаяк да тирилген жок. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда биздин жакшы кабар таратканыбыздын да, силердин ишенимиңердин да пайдасы жок. Эгерде өлгөндөр чын эле тирилишпесе, ал эми биз Машаякты Кудай тирилтти деп жатсак, анда Кудайга каршы жалган күбөлүк кылган болор элек. Эгерде өлгөндөр тирилишпесе, анда Машаяк да тирилген жок. Эгерде Машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда. Анда Машаякка ишенип жүрүп көз жумгандар да тирилишпейт. Эгерде Исага ушул жашоодо гана үмүттөнүп жатсак, анда биз эң бактысыз адамдарбыз. Бирок Машаяк өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилди. Өлүм бир адам аркылуу келген сыяктуу эле өлгөндөр бир адам аркылуу тирилишет. Адам атанын айынан баары өлүштү, ал эми Машаяк аркылуу баары тирилишет. Ар бири өз кезеги менен тирилет. А дегенде Машаяк келгенде Машаякчылар тирилишет. Машаяк бардык бийликти, үстөмдүк кылуучулукту жана күчтү жоюп, падышачылыкты Кудай Атага өткөрүп бергенден кийин баарынын акыры келет. Анткени ал бардык душмандарын өзүнүн бут алдына жыкканга чейин бийлик жүргүзүүгө тийиш. Өлүм акыркы душман катары жок болот. Себеби Кудай бардыгын Машаяктын бут алдына жыкты. Албетте, бардыгынын ичине бардыгын ага багындырып берген Кудай кирбейт. Бардыгы уулга багындырылып берилгенден кийин, уул өзү да бардыгын багындырып берген Кудайга баш ийет. Ошентип, Кудай бардык бийликти өз колуна алат. Өлгөндөр үчүн чөмүлдүрүлүп жаткандар эмне кылып жатышат?
Эгерде өлгөн адамдар эч качан тирилишпесе, анда эмнеге өлгөндөр үчүн да чөмүлдүрүлүп жатышат? Биз да эмнеге саат сайын өзүбүздү кыйынчылыктарга туш кылып жатабыз? Мен күн сайын өлүмгө баш байлап жатам. Бир туугандар, Теңирибиз Машаяк Ийса аркылуу мен ээ болгон силердин мактооңор буга күбө. Адамдык көз караш менен айтайын, өлгөндөр тирилишпесе, Эфестеги жырткычтар менен күрөшүп, өз өмүрүмдү тобокелге салып эмне кылам? Анда ичип жейли баары бир өлөбүз да. Алданбагыла. Акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат. Эсиңерге келгиле, күнөө кылганды токтоткула. Уят караш үчүн айтайын, айрымдарыңар Кудайды аале тааный элексиңер. Бирок кимдир бирөө өлгөндөр кантип тирилишет? Алардын тирилгенден кийинки денеси кандай болот дейт чыгар. Акылсыз, сепкен уругуң өлбөсө, өнүп чыкпайт. Буудай себесиңби? Башканы себесиңби? Сен өсүмдүктүн өзүн эмес, уругун эле себесиң. Кудай ар бир өсүмдүккө өзү каалагандай түр берет. Ар бир уруктун денеси ар башка болот. Денелердин баары бирдей эмес. Адамдын, малдын, канаттуунун, балыктын денеси бири-биринен айырмалуу. Асмандагылардын денелери бар, жердегилердин денелери бар. Асмандагылардын денелеринин даңкы башка, жердегилердин денелеринин даңкы башка. Күндүн көркү башка, ай жылдыздардын көркү башка. Көркү жагынан жылдыздар бири-биринен айырмаланышат. Өлгөндөрдүн тирилүүсү да ушундай болот. Топуракка көмүлгөн дене чирийт. Тирилген дене эч качан чирибейт. Себилген нерсе барксыз, тирилген нерсе барктуу. Себилген нерсе алсыз, тирилген нерсе күчтүү. Себилгени табигый дене, тирилгени рухий дене. Табигый дене бар, рухий дене бар. Торатта мындай деп жазылган: ошентип биринчи адам ата тирүү жан болуп калды. Ал эми акыркы адам өмүр берүүчү рух. А дегенде табигый адам, андан кийин рухий адам келди. Топурактан жаратылган биринчи адам жерден, экинчи адам асмандан келди. Жердеги адам кандай болсо, жердегилер да ошондой. Асмандан келген адам кандай болсо, асмандагылар да ошондой. Азыр жердеги адамдын бейнесин алып жүрөбүз. Кийин асмандан келген адамдын бейнесин алабыз. Бир туугандарым, айтайын дегеним бул дене Кудайдын падышачылыгын мурастай албайт. Чирип калчу нерсе чирибес нерсени мурастай албайт. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Сурнай тартылганда өлгөндөр чирибес болуп тирилишет. Биз болсо өзгөрүлөбүз. Анткени чирип калчу бул дене чирибес болот. Өлүп калчу бул дене өлбөс болот. Чирип калчу бул денебиз чирибес болгондо, өлүп калчу бул денебиз өлбөс болгондо, өлүм жеңилди, жок болду деген сөз аткарылат. Өлүм, сенин уу тишиң кайда? Өлгөндөр жаткан жай, сенин жеңишиң кайда? Өлүмдүн уу тиши күнөө, ал эми күнөөнүн күчү мыйзам. Теңирибиз Ийса Машаяк аркылуу бизге жеңиш берген Кудайга ыраазыбыз. Ошондуктан сүйүктүү бир туугандарым, бекем болгула, туруктуу болгула, Теңирдин ишин ар дайым жан дилиңер менен кылгыла, анткени Теңир үчүн кылган эмгегиңер текке кетпестигин билесиңер.